300-гө жакын окуучу сызжыттанган окууканаларында билим алып, аны менен катар эле ден соолуктарына да зыяны тийип жатканын айтышууда. Кышты Торто мектеби өткөн кылымдын 60-жылдары элдик ашар ыкмасында салынгандыктан эскилиги жетип, авариялык абалга кептелген. Бирок жарым кылымдан ашса да капиталдык ремонттон да өтпөй, окуучуларга түйшүк жаратууда. Биз мектепте отурганда классыбыз кичине суук болот, мындай полдун астынан жаман жыттар чыгып, андай муздак болот да. Мектептин пайдабалы төмөн салынган. Себеби мурда эски метод менен салышкан, пайдабалы төмөн болуп, жерге жакын, балдар көбүнчө тез кирип болушат. А отургандар белим ооруду дейт, парталар суук астына көпчүк жасап келебиз биз мектепте. Көпчүктөр кээде жок болгондо окуучулар бири-бирине көпчүк талашып, эжеке менен көпчүгүмө алып алыптыр деп, балдар бири-бири менен класста тополоң болуп кетишет. Ай бери аныкын бери, ар бирин жасап кел дейбиз. Мугалимдер дайыма колтугубузга көпчүктү көтөрүп алабыз. Азыркы учурда мектеп имаратынын дубалдарынан да жарака кетип, мугалимдер сыртынан эле актап-сырдап коюшат. Муну менен жыл өткөн сайын кулап калуу коркунучу күчөйүүдө. Ата-энелер да мектептин абалына байланыштуу балдарын окууга жөнөтүүдөн кооптонуп калышкан. Азыр карап турсаң, уже үстүдө жарылып атат. Отуруп, анан буларга айтабыз, мектеп жапкыла. Жоксо биздин балдарга жооп бергиле десек, бул программада эме экен, окуп турсун бар. Ол бул дегенден, айласыдан окуп атат энди балдары. Эми билбейм, уягын Кудай сактасын. Жаңдай жаан чачын нымсын болсо уже жарылып атат. Мектептин немесин ачар, менен 20 жыл иштеп, шеттен пенсияга чыктым. Коркум. Өзүм таги коркуп жүрөк алдыргам. Коркум. Кудай эсенемен 6 саатты бүтүп чыгып келгейди деп, мынантып отурам жакамды кармап. Жылга ремонтты кылабыз, мынандай болуп чыгып кетет. Теп, ас чөгүнүп. Азыр мына жерде мына бузулган жер мындай болуп, жылга ремонт кылам. Чөгө баштаганда бардыгы. Бул маселе боюнча мектеп директору да 20 жылдан бери бир канча мекеменин эшигин каккылап жүргөнүн айтат. Жаңы мектеп имараты үчүн тиешелүү иш кагаздарын жасатып, бирок куруу убадалар менен убакыт өтүүдө. Башка айылдарда абалы жакшы мектептердин ордуна жаңы мектеп курулуп, биздин мектеп мамлекеттин көңүл сыртында калды дейт. Сончо жылдан бери такылып очуртка жетпедик. Анан условияда башка эч ким карабай кандыктан ушунчалык начар абалга келдик да. Башка айылдарда мисалга капремонт болгон, менин мектебимде капремонт да болгон жок. Элдин күчү менен салдырганбыз. Бардыгын эл өзү кылып, мамлекет көңүл бурбөгөн жерде калдык да бул жерде. Баткен районунун аймагында Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери 2014-жылга чейин бир да мектептин курулушу жүргөн эмес. 25 жыл аралыгында гана район боюнча 11 мектептин курулушу башталып, өткөн жылы 5 мектеп пайдаланууга берилген. Ал эми кышты Торто мектебине качан көңүл бурулат? Райондук билим берүү бөлүмү жооп бере албагандыктан бул суроо ачык бойдон калды. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.